Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "О аялдар, кайыр садака бергиле. Аялдардын көбү тозок отуна түшөрүн көрүп турам" дейт. Аялдар муну угуп коркуп кетишти. Анан алар эмне дешти? "Макул, мына алтындарыбызды, сүйкө шакектерибизди алыңыз дагы кайыр садакага берип салыңыз" дешти. Анан алар: "Эмне үчүн аялдардын көбү тозок отуна ташталат?" деп сурашат. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Биринчиден, силер күйөөңөрдү ушактайсыңар. Аны урушуп тилдеп жаман сөздөрдү айтып көп каргайсыңар. Экинчиси, күйөөңөрдүн көп жакшы иштерин көрбөйсүңөр, же эстебейсиңер, же унутуп каласыңар. Айтор күйөөңөрдүн кылган жакшы иштерин баалабайсыңар. Моюндагыңар келбейт" деди. Хадисте айтылат: "Күйөөң ар баксага жакшы мамиле кылат. Анан бир катачылык кетирип койсо эмне дейсиңер? Силер дароо: мен сенден бир да жакшылык көрбөдүм. Сага күйөөгө чыкпай эле койбопмун. Алгач таанышканда эле ушундай шоркелдей болчусуң" деп жулкунуп наалайсыңар. Аллахтын кудуретинде кудурет күч жок. О аялдар, ушинтип наалагандан алыс болуңар керек. Ибрахим алейхиссалам жолоочунун кийимин кийинип таанылбай уулу Исмаил алейхиссаламдын үйүнө келгенде эшигин такылдатат. Эшикти ачкан уулунун жубайынан: "Жашооңор, ал акыбалыңар кандай?" деп сураганда, уулунун аялы жашоосуна наалып, тигинден кыйналдык, будан кыйналдык деп деги бир ыраазы болбогон кептерди айтат. Аны угуп болуп Ибрахим алейхиссалам келинге: "Күйөөң келсе бир жолоочу келди де, үйдүн босогосун алмаштырып койсун, муну дагы айтып кой" деп салам жолдойт. Күйөөсү келгенде аялы: "Бир жолоочу үйгө тие өтүп, ал акыбалыбызды сурап, анан сени үйдүн босогосун алмаштырып коюңду айтты" дейт. Күйөөсү ошентип дароо аялы менен ажырашып башка аялга үйлөнөт. Ибрахим алейхиссалам кайрадан ошол үйгө баягыдай жолоочу кейипте келет. Алланын ырайым менен бул ирет Исмаил алейхиссаламдын жубайы өтө бир ыйманы ыкыластуу аял эле. Ибрахим алейхиссалам: "Акыбалыңар кандай? Кандай турасыңар?" деген суроо узатат. "Алхамдулиллах, баары жакшы. Баарына шүгүр, эч нааразычылык жок. Аллах бизге ырайым жакшылыктарын дагы, сыноолорун дагы жиберип атат. Аны кандай болсо ошондой кабыл алып атабыз. Баарына ыраазыбыз. Аламдардын ээси Аллага мактоолор болсун" дейт келин. Анда Ибрахим алейхиссалам келинге: "Күйөөң келсе айтып кой. Бир жолоочу келди де, анан да ал үйүнүн босогосунда бекем болуп өзүнө бек болсун деп айтты" деп айтып кой дейт. Күйөөсү үйүнө келип бул сөздөрдү угуп, сөздүн төркүнүн түшүнүп, аялын көздүн карагындай кастарлайт. Мына ошентип диндеш эже карындаштар, силер жашоого нааразы болуп наалай бергендерденсиңерби, же баарына топук кылып ыраазы болуп жашагандардансыңарбы?